Каршы эмессиздерби? Мага бир сөз берип коюңуздарчы, меники дары дармек немеге байланыштуу эмес да, курулушка байланыштуу. Мүмкүн болсо эки эле баары шашып атыптыр десем. Пожалуйста. Биз болуш үчүн дагы бир жарым саат. Мен айымы жазылганмын, бирок айтат. Пожалуйста, Эки эле барат. койсоңуздар, эки эле минутта Эки эле барат. бериңиздер. Мындай кылайлы. Азыр сизге мына биздин урматтуу депутатыбыз бар экен, дагы сиз калдыңызбы? Үчөөңөргө биз берип коелу. Биякта бирөө бар. Биякта бирөө бар. Карап коюңуз. Дордо ишкерлердин кайрылуусу бар эле. Эми кайрылууларды дордо ишкерлер барыңар айтыңар, мен как ата-эне катары кайрылсам болобу? Пожалуйста. Бир депутатыбыз анан сизге Şu 3 kişiye beri şu men жыйынтыктайлы, өзүңүз бере бериңиз. Ооба, мен Өзүңүз тааныштырып кете бересиз. Менин атым Назгүл Төлөпергенова. Мен 3 баланын энеси болом. Улуу кызым уу жактан майыптыгы бар. Рахмат. Кээ бир чийки закондордун айынан көпчүлүк эл эле страдать этип калып атат да. Мен да ошол өзүмдүн укугум, кызымдын укугун коргогум келип, ошо сиздерге атайын келдик. Майыптыгы бар адамдарга негизи азыр көптөрүнөн эле угатсыздар, может, Минсоцтон да кат барса керек. Азыр биз бүт жакка тоже жаздык. Анан бизге вот келип атат да, вот Кыргыз Республикасынын салык кодексинин 289-297, 298 беренелеринин 101 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтомунун долбоорун иштеп чыгып, мамлекеттик органдардын макулдашынан берилиптир да, өткөнгөчү. Бирок аталган токтом долбооруна Кыргыз Республикасынын финансы, юстиция, экономика жана коммерция министрлигинин каршы пикир түшкөндүктөн токтом долбоору аталган министрликтерге 2024 жылдын 1 ноябрында кайрадан макулдашууга кеткен экен да. Мен мынакей өзүм кызыма 2014 жылы $33,000 кулагына операция кохлеарный имплант тактырып келгенбиз. Анан 2022 жыл бизде госпрограмма жок, мамлекеттик программа жок. Аппаратын алмаштырдык €9,200. Алмаштыргандан кийин НДС 12% менен биздики азыр $177,000 сом акча төлөйсүңөр дейт. Биз ушул каяка кайрылышыбыз керек, эгерде биз реабилитациясына акча төлөнбөсө, берилген 8,000 биздин дары дармегибизге дагы окуусуна да жетпейт. Ата-энелер өзүбүз эле чуркайбыз. €9,200 деле бул чоң акча. Келген биз Польшадан алдырдык, так как Кыргызстанда, Казакстанда мындай аппараттар сатылбайт, речевой процессор деп коет. DHL менен келгенде башыңан өтмөйүнчө эч нерсени түшүнбөйт экенсиң. ТНВ код жөнүндө дагы ушу жакында билдик да. Бизге таможня менен Министерство социального обеспечениядан туура эмес ТНВ код берилип калып, бир деген примечанияга ал республиканский ортопедический центрге түшүш керек экен. Мен буну саткан алып келген жоктум да, мен бул кызым алып келдим. Сиздин вопросуңузду, эгерде жанагы Минсоцтун сунушуңузду киргизсе, биз колдоп беребиз аны. Колдоп бериңиздерчи, пожалуйста. Көп майып адамдардын соонуна калат элеңиздер, потому что аябай эле кыйналып атабыз биз өзүбүз. Жанагы ПЖЛС дебедик белек. Ошо ПЖЛСтин ичинде отдельно жанагы эмелери бар. Нурлан, как называется они? Не только лекарственные препараты, еще и медизделия кирет. Киргиз берелик аларды. Сизге кат жазайаппы, Данияр Жолдошевич, пожалуйста, жардам берип коюңуздарчы. Чоң рахмат. Жарайт. Рахмат. Сөз өзүңүз